Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Европа жана Түндүк Америка өлкөлөрү 18-19 кылымдардын ортосунда. Франция империясы. 1804-жылы Наполеон өзүн Франциянын императорумун деп жарыялаган. Наполеондун император болушу менен Франция империяга айланган. Анын баскынчылык согуштары Европа элдеринин басып алуу менен коштогон. 1805-жылы 2-декабрда Аустерлиц салгашында орус Австрия аскерлерин талкалап, Венаны басып алган. 1807-жылы Тильзитте Александр I менен Наполеон келишимге кол коюп, Россияга континенталдык блокада, башкача айтканда, Англия менен соода жүргүзүүгө тыюу салган. Наполеондун Испанияны жеңип алышы. 1808-жылы мартта Наполеон Испанияны басып алып, агасы Жозеф Бонапартты Испаниянын королу деп жарыялаган. 1810-жылы Австрияны жеңип алган. Эми душманы деп Англия жана Россияны эсептеген. Наполеон Россияга согуш ачып, жеңилген. 1814-жылы Францияга каршы Венада Европа мамлекеттеринин союзу түзүлгөн. 1815-жылы Франциянын мурдагы аймагы калыбына келтирилип, 800 миллион контрибуция төлөгөн. Наполеон Ыйык Елена аралына айдалып каза болгон. 1815-жылы Россиянын демилгеси менен революциялык кыймылга каршы Ыйык союз түзүлгөн. Улуу Британиядагы өнөр жай төңкөрүшү. 18-кылымда Англияда бийлик королдон парламентке өткөн. Парламент эки палаталуу болгон: Лорддор палатасы жана Жамааттар палатасы. Англияда 18-кылымда капитализм толук жеңген. Жамааттык жерлеринен ажыраган дыйкандар коомдук тапкатары жоюлган. Алар мануфактураларда арзан жумушчу күчүнө айланган. Өнөр жай төңкөрүшү. Англияда токуу станогунун өркүндөтүлүшү өнөр жайдын төңкөрүшүнүн башталышы болгон. Кол менен иштөө машина менен алмашылып, коомдо негизги эки тап — пролетариат жана буржуазия пайда болгон. Жана эки таптын ортосунда тап күрөшү биринчи планга чыккан. Чартисттик кыймыл. Парламент кедейлер жөнүндө мыйзам кабыл алган. Ал боюнча кедейлерге мурункудай жөлөк пул берилбестен, алар жумушчу үйлөрүнө орноштурулган. 1836-жылы жумушчулардын арасында саясий укуктар үчүн күрөшкөн кыймыл пайда болгон. Жумушчулар өздөрүнүн талаптарын хартияга жазып, парламентке жиберүүнү чечкен. Бул кыймыл чартизм деп аталган. Чартисттик кыймылдын хартиялары. 1837-жылы алгачкы элдик хартия жазылган. Чартисттер жалпыга милдеттүү шайлоо укугу элге нан, эт жана пиво алып келет деп эсептешкен. 1839-жылы хартияны парламент кабыл алган эмес. 1840-жылы чартисттик партия түзүлгөн. Партиянын 50 000 мүчөсү болгон. 1842-жылы экинчи хартия түзүлгөн. Ага 3 миллион адам кол койгон. 20 киши көтөрүлүп барган. Хартияны да кабыл алган эмес. 1847-жылы 3-чү хартия түзүлүп, ага 5 миллион адам кол койгон. Аны да партия кабыл албай койгон. Ошентип чартизм жеңилген, бирок анын тарыхый мааниси зор. Ал чыныгы элдик, алгачкы масштабдагы пролетариаттык революциячыл кыймыл эле. Европадагы 1848-1849 жылдардагы революциялар. 1848-49 жылдардагы Европа өлкөлөрүндө, Францияда, Германияда, Италияда, Австрияда буржуазиялык жаңы революциялар болгон. Пролетариаттар өздөрүнүн өлкөлөрүндөгү буржуазиялык башкарууну жок кылып, өздөрүнүн жаңы органдарын түзүүгө тийиш эле, бирок аларга күчү жеткен эмес. Түндүк Америкадагы Англиянын колониялары. 1607-жылы Түндүк Америкада Англиянын биринчи колониясы Вирджиния негизделген. Көчүп келгендер алгач индейлер менен жакшы мамиледе болгон. Кийин алардын жерин күч менен тартып алышкан. Алар индейлерди кырып, айылдарын өрттөшкөн. 17-18 кылымдарда Англиянын 13 колониясы пайда болгон. Англия королу жана парламент колонияларда феодалдык тартиптерди орнотууга аракеттенишкен.
Түштүк Америкадагы зор жер ээликтер королдун туугандарына таратылып берилген. Көз карандысыздык үчүн күрөш 1775-жылы 13 колониянын баарында Англияга каршы көтөрүлүш башталган. Англиялыктар соода кылуучу Бостон портун жабышкан. Англиялыктар муну козголоң деп аларды күч менен басууга аракеттенген. Ошентип согуш башталган. Колониялар биринин артынан бири өздөрүнүн Англиядан бөлүнгөндүгүн жарыялашкан. Америка Кошмо Штаттарынын түзүлүшү 1776-жылы 4-июлда Конгресс көз каранды эместик декларацияны кабыл алган. Анда колониялардын Англиядан бөлүнгөндүгү жана толук өз алдынчалыгы жөнүндө жарыяланган. Анын автору Томас Джефферсон болгон. Джордж Вашингтон көз карандысыздыктын чечкиндүү талапкери, аскер ишин жакшы билген жол башчы болгон. Ал согушта элге таянып, Англияны жеңип чыккан. 1787-жылы Филадельфияда Штаттардын улуттук конвенти АКШнын конституциясын кабыл алган. АКШ республика болуп жарыяланып, биринчи президенти Джордж Вашингтон болгон. Ошентип дүйнөдө Америка мамлекети пайда болгон. Үйгө тапшырма үчүн суроолор. Франциянын империяга айлануусу кандай өзгөрүүлөрдү алып келген? Англиядагы өнөр жай төңкөрүшү менен чартисттик кыймылдын ортосундагы байланышты белгиле. Европадагы революциялар өз максатына жеттиби? Эмне үчүн? Түндүк Америкадагы Англияга каршы кыймылдын себептерин атап бер. Түндүк Америка штатынын көз карандысыздык үчүн күрөшүнүн тарыхый натыйжасын көрсөт.